Bismillahirrahmanirrahim. İnsan kede gaflette kalat. Ahiret jönünde oylanmay kalat. Allah Teala jönünde oylanmay kalat. Ölüm jönünde oylanmay kalat. Oşon sebebinde ata-enesine, bir tuğandan, bala çakasından alыстап kalat. Аларга көңүл бурбай kalat. Moyundagы парыздарын аткарбай kalat da. Ошондуктан Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан: "Мен силерден мурун мүрзөлөрдү зыярат кылуудан кайтарган элем. Эми силерге уруксат берилди, зыярат кылгыла мүрзөлөргө. Фаиннаха тузаккирукумул ахира" дейт. Эгерде силер мүрзөгө зыяратка барсаңар, ал силерди ахиретти эстетет деп айткан да. Ошондуктан ар бир адам өзүнү билет. Кимде ким Алла Тааладан алыстап баратса, намазын таштап бараткан болсо, ата-энесине, бир тууганына жакшы мамиле кылбай жаткан болсо, ар бир адам өзүнү билет. Мүрзөгө зыяратка барсын, ошол жерден өлүм жөнүндө ойлонуп, жүрөгү кайрадан тирилип, өзүнө келип, акыретте ойлонуп, мамилесин кайрагонго себеп болот. Алла Таалам баарыбызды ата-энебизге, бир тууганыбызга, үй бүлөбүзгө жакшы мамиле кылганды насип кылсын.